Ortga koyulgan akçalar. Çoğun utuşlar. Tez arada tölemler. İşenimdi bookmaker. Мындай билдирүү менен бизге бир колдонуучубуз кайрылды. Анын айтымында Асель менен Нурландын ортосун карамыш каралган өңдү. Анткени Асель сенин бүгүнкү кайгың, эртең сенин күчүң болот деп сторис киргизсе, Нурлан бул күндөр өтүп кетет. Буйруса баары жакшы болот деп сторис бөлүмүнө билдирүү киргизген. Мындан тышкары Асель Нурландын баракчасынан отписка болгон. Жана башка шоу өкүлдөрү бири-бирин сүйүү күнү менен куттуктап жаткан бир убакта алардан бири-бирин куттуктаган билдирүү болгон эмес. Акыркы сүрөттөргө караганда Асель азыр өзүнүн апасынын үйүндө окшойт, дейт ал. Малмутлагы Шоу Бизнес KG. Кыргыз эстрадачысы Талант Кадыров хейтерлердин жубайына карата жазган негативдүү билдирүүлөрүнөн нааразы болууда. Ырчы мырза келинчегин жана балдарын социалдык тармактарга көп чыгарбоосунун себебин айтып, алар тууралуу негативдүү пикир жазгандарга жооп берди. Баарыңыздарга кутман таң достор. Эмнеден баштаарымды билбейм, бирок оюмда эмне болсо жаза берейин. Орустарда жакшы сөз бар, счастье любит тишину. Деген үй бүлөңдө баары тынч жана жакшы болушу үчүн жумушума байланыштуу бала чакамды жана келинчегимди өздүк баракчама жана башка социалдык тармактарга чыгаргым келбейт. Кээ бириңиздер жазасыздар, келинчегиңе боорум ооруйт, ага күч-кубат берсин же жубайың сага татыкта эмес дегендерге мындай жооп. Сен өз окатыңды кыл, турмуш арабаңды түртүп, бирөөнүн үй бүлөсүнө мурдуңду тыкпай. Жөн жашай берчи макулбу? Же кыларга ишиң жокпу? Кудайга шүгүр, ушундай жармага буйруганга, силерден сактаганга. Менин балдарыма жана менин бактымда ден соолугу бек жана биз менен бактылуу болсун. Силерге окшогон бузукаларга кантип жеткирем билбейм, бирок Кудайым ынсап берсин баарыңыздарга. Бул сөз бирөөнүн үй бүлөсүнө мурдун тыккандарга гана тиешелүү. Мен келинчегиме күнү-түнү уктабай, айлап жылдап чуркап жүрүп жеткем. Ушул күнгө чейин кандай гана ийгиликтерге жетпейин. Мунун баарына бирден бир чоңдон чоң салымын кошкон менин түбөлүк жарым. Мен ката жазсам же катуу тийсем кечирим сурайм. Сурана, менин үй бүлөмө кызыкпай мындан кийин ашыкча сөз жазбагылачы. Мен үй бүлөм менен бактылуумун жана сиздер дагы бактылуу болуңуздар. Малмутлагы Аргумент KG.